Мен Абдылдаева Жаңыл Убариковна Бекен коомдук бирикмесинин жетекчисимин. Ал коомдо жалаң оор абалдагы шал оорлуу балдар менен иштешем. Ал именно шал оорлуу балдарды, оор абалдагы шал оорлуу балдарды тандап алган себебим өзүмдүн 15ке чыккан ушу башканы кой даже отура албаган неберем бар. Биздин тилибиз тамакты ары тартып жесе, анын тили эшке чыгарат. Ага тамак бериш өтө чоң проблема болгондуктан ушундай баланы баккан кандай эне үчүн оор экенин билгендиктен мен именно ушундай шал оорлуу балдарды тандап алгам. Ушулар менен иштешүүнү, ушуларга жардам берүү үчүн ушуларды тандап алгам. Азыркы учурда Бекен деген кайрымдуулук фонду ачып, ушул шал оорлуу балдар менен иштешип атам. Бизде аябай чоң көйгөй. Мен 2012 жылдан бери ушул шал оорлуу балдарды баккан энелер көбү жогорку билимдүү. Анан биринчи баласы ушундай шал оорлуу болуп төрөлүп калгандыктан булар иштебей калышты. Анан бул баласы шал оорлуу болгондон кийин аталары баласынын шал оорлуу болгонун билгенден кийин көпчүлүк ата жашагысы келбейт экен. Мен өзүмдүн башыман өтүп атат го. Менде азыр 63 семья болсо, ошонун бир 70% эненин күйөөсү жок. Жалгыз бой багат ушул шал оорлуу балдарды. Анан кандай? Бул энелер ушул оорлуу балдарын сүйрөп алып, ушу оорлуу баланын пособиясы менен эле жашайт да. Анан нарында эң эле арзан кулап калайын деген, урап калайын деген арзан квартираларда турушат. Анан ачык айтканда мышык ыйлай турган квартираларда турушат да. Анан мен ушуларды көрүп туруп 2012 жылы бирдан баштап бир чоң маселе көтөргөм. Ушо ДЦП балдарды, шал оорлуу балдарды баккан энелерге жөлөк пул чектелсин кошумча, анан эмгек стажы кетсин деп. Себеби бул балдардын жашоосу азбы көппү билбейм, энелер ушу балдарын багып атып өмүрлөрү өтөт. Ушу балдар ушу канча жашка чыкканда Аллахыма керек болот, алып кетет. Ошол учурда энеси иштейин десе жаш өтүп кеткен болот. Пенсияга чыгайын десе стажысы жок болот. Ошон үчүн ушул маселени көтөрүп жүргөм. Кудайым буйруп, ушул мыйзамдаштырылып, энелерге азыр 5000 сомдон ассистенттин акчасы деп жөлөк пул берилип, эмгек стажы кетип атат. Бирок бул мыйзамдагы өтө чийки болуп калды. Чийки болуп калды деген себебим, бул мыйзам бала 18 жашка чыкканга чейин эле деп чыгып калды. Ал бул эмне деген? Бала, бул шал оорлуу бала мээси иштебегени менен, колу буту кыймылдабаганы менен денеси өсө берет экен да. Анан 18 жашка чыкканда бул баланын эң эле биринчи весиги оорлойт. Мындай элестетип атасыңбы? Килтеген баланы, 18ге чыккан баланы энеси монтип көтөрүп аткан. Ошол учурда ушул ассистенттин акчасы кыскарып калат экен, жанагы энелерге берип аткан жөлөк пул. Ошол учурда энелерге стаж кетпей калат экен. Анан бул деген просто мындай адам ардан алык иш да. Бул муну кандай адам түшүнөт экен? Бул ушундай балдарды баккан, же ушундай балдары бар, же ушундай балдарды багып аткан туугандары барлар гана түшүнөт окшойт да. Себеби мен ушундай балдарга өзүм деле көңүл бөлчү эмес элем. Аллах Таалахым башыма салган үчүн, өз жон терим менен сескен үчүн ушун үчүн жан талашып иштеп жүрөм. Анан мен эгерде мүмкүн болсо көп эле жерден, көп эле жыйналыштардан, көп эле чоңдор келгенде ушул маселени көтөрүп келатам. Бала 18 жашка чыкканда оорлойт, веси оорлойт, багыш оорлойт, көтөргөн оорлойт. Ушуну жана ассистенттин энелерине төлөп аткан 5000 сом ал оюнчук эле акча да. Ошону 5000 сомун узартса, анан эмгек стажы кетет да. Ушуну
ушу баланын өмүрү өткөнгө чейин деп чектеп берсеңиздер деп мен баардык жерге катта жөнөтүп атам, кайрылууларды да кылып атам. Анан билбейм кандай чечилет, эми чечилер, эми бир жүрөктөрү бир жүрөгү бар, кичине жүрөгүндө бир бооруккерлик бар адамдар депутаттыкка келсе, анан ушуну да көтөрүп бир ушу балдарга жардам берер деген.